достор, Космос Кыргыз каналына кош келиңиз. Биз сиздерге бүгүн эң жайылган 10 пластикалык операция тууралуу айтып беребиз. Демек, видеону аягына чейин көрүңүз, алар кайсылар болду экен. Бүгүнкү күндө сырткы келбеттин жетишсиздиктерин оңдоо адаттагы эле иштей болуп калды окшойт. Пластикалык хирургиянын сүйүүчүлөрү күндө өсүүдө. Мурундун пластикасы, көкүрөктүн пластикасы, денеден май алдыруу, көнүмүш процедураларга айланды. Бирок пластикалык хирургтар клиенттерине дайым эле жаңы нерсе сунуштай бере алышпайт. Төмөндөгү операциялар бүгүнкү күндө популярдуулуктун чокусунда турат. Анда кеттик. Булчуң импланттар. Эгер чарчаткан машыгууларга убактыңызды короткуңуз келбесе, бирок суйкайып булчуңду көрүнгүңүз келсе, кырдаалдан чыгуу жолу бар. Ал булчуң болчу жерлерге силикон импланттарды салуучу хирургиялык операция. Бул сизди күчтүү кылбайт, бирок чындап эле булчуңду же болбосо дене мүчөңүз кооз көрүнөт. Бетке уяча жасоо. Эми бетиңизде жагымдуу уяча болуу кыялыңыз орундалат. Бирок, эгер бул операцияга бел байласаңыз, процессти кайтаруу мүмкүн эмес. Хирургиялык кийлигүүшүнүн жыйынтыктарын кайра оңдой албай каласыз. Тагдыр сызыктарын өзгөртүү. Фуншей, карма жана хирогномика мыйзамдары менен жашаган адамдар үчүн хирургтар тагдыр сызыгын өзгөртүп берүүнү сунушташат. Алаканыңыздын каалаган жерине каалаган сызыкты тартып беришет. Операциянын жардамы менен өзүңүзгө жаңы жашоо сыздырып алсаңыз болот. Кызыл ашыкты чоңойтуу. Кызыл ашыкты чоңойтуу хирургиянын жаңы түрүн пайда кылды. Силикон импланттар сиздин буттарды төз көрсөтүп жана сиз спорт машыгууну эзели тоготпогондой түрө калтырат. Гендикти оңдоо. Эгер айым өзүнүн сырткы келбетине канааттанса дагы, хирургтар сунуштаганга бир нерсе табышат. Популярдуу процедуралардын чокусунда ар бир майда нерседе дагы идеалдуу болушу үчүн гендиктин формасын өзгөртүүчү процедурасы бар. Бир күндүк көкүрөк. Бул хирургиялык кийлигүүшүнүн эң жаманы. Физиологиялык аралашма эмчектерге киргизилет жана анын өлчөмүн 2 эсе чоңойтот. 1-2 күндөн кийин аралашма денеге сиңип кетип, эмчектер кайра мурунку калыбына келип калат. Буттун манжаларын кыскартуу. Аялдар суулук үчүн эмнеге гана барышпайт. Ошондуктан бийик такалуу бут кийим кийип жүрүп, чыгып калган сөөктөр, варикоз жана башка натыйжалар тууралуу ойлонушпайт. Хирургтар муну жеңилдетүүнүн жолун табышты жана ыңгайлуу тамандарды сунушташууда. Бул процедурада бийик такалуу бут кийимден буттар чарчабасы үчүн сезимталдыкты азайтуу максатында таманга өзүнүн майы же ботокс сайылат. Ошондой эле ачык бут кийимде буттар идеалдуу көрүнүшү үчүн манжаларды кыскартса болот. Үстүңкү эринди көтөрүү. Ирина Шейк менен Рози Элис Ханнингтон Уадлинин эриндери идеалдуу деп саналат. Алардыкындай көрүнүшкө жетүү үчүн үстүңкү эрин менен мурундун ортосундагы аралыкты кыскартуучу операцияны кылса болот. Чачты кирпик менен кашка импланттоо. Дайым кирпик жасатып жана кашты боёгондон тажасаңыз, бул иш-чараны жеңилдетүүчү ыкма бар. Баштын ылдыйкы тарабындагы чачтардан каш менен кирпик жасатуу. Мына ушундай достор, эң жайылган пластикалык операциянын 10 түрүн сиздерге сунуштадык. Сизге суроо, урматтуу көрөрман, сиз кайсы дене мүчөңүзгө пластикалык операция жасатууну каалайсыз? Же жасатып көрдүңүз беле? Анда комментарийге калтырыңыз.